Ödөгü жаңылыктарды ыкчам, так жана бейтарап чагылдырат. Соңку кабарларды HW Чекит, Марал FM Чекит KG сайтынан окуп туруңуз. Кушубак кечиңиздер менен Марал радиосунун угармандары жана көрөрмандары, силердин назарыңыздарда чарбачыл уктуруусу берүүсү жана кызматыңыздарда мен Бермет Турсалиева. Бүгүнкү тема абдан кызыктуу, негизи эле чарбачылдын бүт эле темалары кызыктуу. Бүгүн биз Кыргызстандын айыл чарбасы, айыл чарба продукциясы экологиялык жол менен өндүрүлүшү мүмкүнбү, ушуга жолдор барбы деген суроого жооп берейин деп аракет кылып атабыз. Бул албетте өтө чоң суроо. Бул суроого жооп бергенге бизге бүгүн жардамга Эрлис мырза келди. Эрлис Акынбеков мырза бай дыйкандарды колдоо долбоорунун жетекчиси, негиздөөчүсү, негизи эле демилгени көтөргөн адам. Эрлис мырза, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Рахмат, саламатсызбы? Бермет, чоң рахмат. Урматтуу биздин угармандар, көрөрмандар, бизди көрүп жаткан, угуп жаткан, биздин чарбачылга дайыма суроо жазып жаткан биздин угармандар, жашоочулар, Кыргызстан жашоочулары, силердин көптөгөн суроолоруңар бар. Алардын негизгиси бул баягы эле жерди иштетүү, жерди туура иштетүү, өсүмдүктөрдү туура өстүрүү. Ошол эле учурда өзүбүз жеп жаткан, ошо өстүрүп анан жеген продукция биздин ден соолукка зыян келтирбеш керек деген суроолорду көп бересиңер. Ошол себептен биз бүгүн ушул талкууну жүргүзөлү деп келдик да, чогулдук да. Негизи эле Кыргызстан баардыгыңарга белгилүү болгондой бул эң тоолуу аймакта жайгашкан, айдоо аянттарыбыз бөлөк мамлекеттерге салыштырмалуу чакан. Анан ушул айдоо аянттарда өтө чоң көлөмдө продукцияны өндүрүү бул албетте татаалдыкка жатат. А бирок ошол чакан көлөмдө өндүрүлгөн продукцияны жакшы сапатта өндүрүп, анан баягы дүйнөлүк рынокто премиум сапатта деп коет го, премиум сапатта, демек органик же био, же эко стандарттарга туура келген продукцияны өндүрсөк, анда биз утушка ээ боло алат экенбиз да. Көп эмес, аз көлөмдө, бирок эң сонун даражада, эң сонун сапатта кылсак, демек ошо менен дыйкан байыса болот экен. Атыңыз да сонун экен, бай дыйкан деп, Эрлис мырза. Сиз айтып берсеңиз, ушул бай дыйкан долбоору деп, дыйкандарды, чарбакерлерди колдоо долбоору деп өтө жакшы, кулакка жакшы угулат экен. Бул эмне деген долбоор, максаты эмне? Ошол жөнүндө айтып берип коесузбу? Биринчи суроо. Рахмат, Бермет. Чынында аябай бүгүнкү тема актуалдуу. Бул тема жөнүндө көп жөн талкуу жүргүзүшүбүз керек. Талкуунун аягында ушул өзүбүздүн ушул ишке ашып кеткенге ким кандай салым кошот, ошолордон бери тактап айтып кетишибиз керек. Сөзсүз түрдө мен ар дайым кайсыл жерде болбойм, интервью бергенде биринчи кезекте ушул дыйкандарга өзүм ыраазычылыгымды билдирем. Себеби бүгүнкү күндө талаада бирдеке өстүрүш негизи кыйын. Бүгүнкү климатта ушул өзгөрүп аткан учурда, ушул геополитикалык, геосаясат өзгөрүп атканда, жаныбыздагы кол комушуналарыбыздын экономикасы биздикине караганда күчтүү болуп турган кезде дыйкандардын иш алып баруусу, алардын түшүм алуусу, түшүмүн жакшы баага сатуусу көп жерде мындай кыйынчылык, түйшүк менен жүрөт да. Негизи эле дыйкан менен сүйлөшсөң, дыйкандын түйшүгү көп. Ошол эле суу маселесинде да түйшүк бар, ошол эле трактор маселесинде, убагында айдай албай калган, убагында мал ала албай калган, убагында чогулта албай калган, жер семирткич боюнча дагы ошончо татаал маселелер бар. Баасында, алардын кымбатчылыгында, ошол эле кезде акчага болгон мындай доступу дейбизби, ал дагы кыйынчылыктарды жаратат. Өкмөт өзүнүн саясатын бул багытта жүргүзүп келатат, бирок жалпысынан дыйкандар ушул маселелерде кыйналат. Анан эми ушунун баарын көрүп туруп, өзүбүз дагы жаш кезибизде дыйканчылык кылганбыз, чоң аталарыбызга жардам бергенбиз, окууну бүтүп атканда аталарыбызга жардам бергенбиз. Ушул 11 класста мен эсимде өзүм ушу 1 октябрда баргам. Себеби атам кечки күздүк капуста эгип, ошол капустабызды чогултабыз деп, окат кылабыз деп
Андан кийин экинчи курсумда дагы окуп жүргөндө атама жардам берем деп ал айдын жолунда 51 километрде 7 гектар картошка өстүрөбүз деп кыйналып, эң эле өкүнүчтүүсү бермет ошол 11 классымда дагы, кийин экинчи курсумда дагы алган түшүмүбүздү сатып өзүнүн акча, байкуш атам өзүнүн акчасын чыгара алган эмес. Эми арадан мына 20 жыл өттү, мен университетти бүткөнүмө, мектепти бүткөнүмө 20 жылдан бери ошол картина өзгөргөн жок. Bir жыл дыйкан акчасы менен чыгат, bir жыл минус менен чыгат. Азыр могу пандемиядан кийин мындай бир жакшы бир тенденция бар. Бирок жалпысынан айыл чарбада көп маселелер чечилбей келет. Анан ушул маселелерди чечүүдө биз өзүбүздүн бир олуттуу салым кошолу деп мына ушул айыл чарба колдоо долбоорун негиздегенбиз. Негизи бул долбоор деп айткандын себеби бул долбоордун алкагында 41 түйүн ачылат. 41 түйүндүн ичинде 41 түйүн биринчиден Кыргызстандын бар жогун камтыйт. Дыйкандар ошол жерден келип бүт маселесин чечип кетет. Акча маселесинде, акыл маселесинде, консультация маселесинде деген, товарды алуу маселесинде, техникалык маселелерди бар жогун ошол жерден чечип кете алат. Бул деген коммерциялык уюм, коммерциялык борбор болот. Анан ошонун бар жогу ишке ашкандан кийин уже долбоор дегенди атты алып салабыз дагы, ордуна борбор болуп калат дагы. Дыйкандар ошол борбордон өзүнүн кызматтарын, керектүү немелерди алса болот. Бүгүнкү күндө бул долбоорду биз өзүбүздүн жеке акчабызга уюштурганбыз. Жер семирткич менен иштеп, ушул урук менен иштеп, жакшы деңгээлге бүгүнкү күндө көтөрүлүп келатабыз. Быйыл мына Кудайым буйруса мен айыл чарбада иштегениме 12 жыл болду. 12 жылда эмин гана көргөн жокпуз. Мамлекеттеги болгон өзгөрүүлөрдү да көрдүк, геополитикалык өзгөрүүлөрдү көрдүк, канчалык биз долларга байланганыбызды көрдүк. Дыйкандарга убагында мен эсимде 12 сом, 14 сом кезинде саткан кезибизде ал кымбат, 10 сомго чүрүшүбүз керек, 7 сомго чүрүшүбүз керек, өзүбүздө өндүрүш болсо түшөт эле деп аракет кылдык. Анан кийинки жылдары 17 сом, 18, мына былтыр 21 сом, 22 сом болсо, анда да кымбат дегенбиз. Былтыр карбамидде 29 сом, 32 сом болуп кеткенде биз байдыйкан акция жүргүзүп 28 сом 50 тыйынга чүрүп бергенбиз. Жерлерде сууларды чыгарып бергенбиз, жардам бергенбиз. Ал эми ошол кезде кымбат деп атканыбыз быйыл карабайсызбы, 56 сом. Кээ бирки диамофос, баягы фосфордук жер семирткичилер андан да кымбат болду. Ошол эле селитра 46 сом болуп түшүп азыр бүгүнкү күндө 34-35 тегерегинен түшүрүп мындай бир иретине сала алдык да. Бирок ошентсе дагы ошол дыйкандарга мен өзүм ыраазычылыгымды билдирип кетейин, жумушун таштабай. Эми туура анча-мынча жерде айла жоктуктан, эми баягы айыл жеринде жумуш болбогондуктан айыл чарбага алектенип, арасы ошо менен алектенип аткандан кийин биз бизнесте жүргөндөн кийин алардын ишин алдыга жылдырып коюш биздин максат деп ойлойм. Ошон үчүн ушул долбоор биз үчүн бул оор долбоор. Себеби долбоордун алкагында команданы толукташ, ошол эле мисалы үчүн агрономдорду баягы дыйканга сөзү өтүмдүү боло тургандай, дыйкандын алдында жоопкерчилик ала турган агрономдор жөн эле айтып коюп эле кетип калбастан, айттыңбы ошол дыйкандын жакшы түшүм алышына өбөлгө боло турган методдорду, инструменттерин баарын сунуштап, дыйканды чыгарып кое турган агрономдорду чогултуу командасы да өтө татаал. Анан биз колубуздан келишинче ошол бай дыйкан бар жерлерде лабораторияларды ачып, дыйкандар алыска Бишкекке же Ошко жөнөтпөй, ошол жеринде bir жылда bir жолу же болбосо 2 жылда bir жолу жердин курамын, көрдүүлүгүн көрүп, гумусун көрүп, ошол эле pH-ын көрүп, суунун катуулук жумшактыгын көрүп, ошол фосфор, калий, азотун текшерип алса, ал да кыйла дыйкандын көзүн ачат. Себеби айыл чарба эзелтеден бери эле илим билим менен тыгыз жүргөн мындай тармак. Андыктан жерге киришерден мурун, консультация берерден мурун жердин өзүнүн акыбалын билишибиз керек. Ал жерде ошол туздуулугун баарын өлчөп, кыскасы анан башташыбыз керек. Ошого битке өбөлгө түзөлү деп ар бир борбордун ичинде ошол лабораторияларыбыз бар. Кудайым буюрса, ал лабораториябыз бүгүнкү күндө элементардык жумушту аткарып атат. Бирок биздин алдыбызда задача бар. Өзүбүзгө ушундай максат койгонбуз, ошол лабораторияларыбыз келечекте
чоңураак пестицидтерди аныктап берип, микроэлементтерди аныктап берип, жерде барбы жокпу, кальций керекпи кереги жокпу, сера керекпи, кыскасы азыркы бүгүнкү күндө макроэлементтерди эле өлчөп аткан болсок, мезоэлементтерди, микроэлементтерди да өлчөй турган бир деңгээлге жетели деп. Бирок ал да бир күндө келип калбайт экен. Биз өзүбүз да ошол эволюцияны өтүп атабыз да. Жеринде лаборанттарды жумушка табытыш кыйын. Биз кээ бирки жерде фармацевттерди чакырып, акырын үйрөтүп, анан лаборант кылып атабыз да. Жаштардын көбү эле айылда тургусу келбей атпайбы? Анан кадрларды даярдоо маселесинде да кемчиликтер бар. Ошол кемчиликтер 30 жылдан бери чогулганды биз ошол өзүбүздүн ошол мойнубуз менен көрүп атабыз да, мындай жалпак тил менен айтканда. Ошого биздин бүгүнкү күндө сиздин сурооңузга колдоо берүү максатыбыз биринчиден дыйкандарга консультацияны туура берүү. Анан көп учурда мына 30 жылдан бери эле консультация көп болуп атат. Бирок консультация бүткөндөн кийин дыйкандарда суроо болот да. Жакшы нерсе айтып кеттиңер. Бирок аны кайдан алабыз? Тиги урукту кайдан алабыз? Жер семирчиси кайдан алабыз? Же болбосо препараттарды кайдан алабыз деп. Ошондой болбош үчүн биздин баардык түйүндөрдө ошолор бар. Жер семирткичи да бар, тиги уругу дагы бар, лаборатория бар, коргоо кызматтары бар, препараттары бар. Кыскасы баягы айтып коюп эле кетип калбастан, көп учурда биз баягы негизи мен рахмат айтам ошол эл аралык уюмдарга келип жардам берип атат. Бирок мындай жалпак тил менен айтканда кээ биркиде ошол кайырмакты кандай кайырмаш керек, кандай кармаш керек айта берет дагы, жогору жагынан ылдый бир кайырмакты бербейт да. Биз ошол кайырмакты берип, анан колунда жок дыйкандардын жардам бергенден тышкары мындай узартылган мөөнөттө, орусча айтканда баягы рассрочкага дагы бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Себеби айыл жеринде баарында эле акча боло бербейт. Убагында ала албай, дыйканчылыкта сиз билесиз, бир күн бир жылды багат дейт. Убагында корголуп калбаган өсүмдүк, убагында азык берилбей калган өсүмдүк, ал сөзсүз түрдө күзүндө өзүнүн жыйынтыгын ошол 5%ке минуспу же 10%ке минуспу сөзсүз түрдө берет. Ошон үчүн айыл чарба кыска убакыт болгон үчүн дыйкандарга биз баарын алып келип берип, ошол биздин колдообуз деп ойлойм. Себеби моменти келгенде жок болуп калып атпайбы ошонун баарычы. Бирок биздин алдыбызда жумушубуз көп. Урматтуу дыйкандар, келиңиздер, колдон келишинче чогуу иш алып баралы. Ошол эле трактор маселесинде, солярка маселесинде, тиги урук маселесинде ушул бай дыйкан жакшы иштерди алып келели деген ойдобуз. Баягы биз үчүн бизнес гана эмес, биз ушул дыйкандарды бирке камкор. Бирок бүгүнкү ушундай коммерциялык мамиледе. Себеби бүгүн базар шартында жашап атабыз. Эгерде биз силерди мындай жөн эле колдоп келдик, патриоттук сезим менен десек, балким мындай саясатчыларга окшоп алдамчы болуп калмакпыз. Ошондуктан силердин ишиңер жакшы жүрсө, түшүмүңөр жакшы болсо, ал түшүмүңөрдү жакшы баага сата алсаңыздар, сөзсүз түрдө биз өзүбүздүн максатыбызга жеткен болобуз. Силер ошондо бай дыйкан именно орусча айтканда результатка иштейт турбайсыңарбы? Ооба. Силерге келди, мисалы дыйкан келди, мен картошка өндүрө элем дейт. Ошо картошканы өндүрө турган, өстүрө турган жердин биринчи анализин алып көрсөтөт экенсиңер лабораториядан. Ал аны өстүрүүдө кандай жер семирткичтер керек, ошолорду мүмкүн бир убактылуу мөөнөткө созуп туруп берет экенсиңер. Убактылуу мөөнөткө лизингке деп атпайсызбы? Лизингке бергенде ал жерде кандай механизмдер азыр анткени угуп атышат да элдерчи, анан кызыгышат да, кантип барып эмне кантип алам дегенде. Ал 3 айга бересиңер, 5 айга бересиңерби, кандай да ошо шарттары? Ооба, бүгүнкү күндө айыл чарбада ушундай тенденция болуп калган. Мына чоң банктардан алганда күрөөнү талап кылат, же болбосо баягы орусча айтканда поручительствону талап кылат, аялың алып кел дейт, башка болот. Анан айыл жеринде көпчүлүгүндө мисалы үчүн залог коеюн десе, аялы Россияда иштейт, же күйөөсү Россияда иштейт. Бүгүнкү күндө ушундай болуп атпайбы? Анан көп учурда кредит ала албай калат. Биз болсо ушундай программа кылганбыз. Дыйкан келет, мисалы үчүн 200 килограмм жер семиртиш керек, орто эсеп менен 35 сомдон болсо, например 7000 сом болобу. Ошол сумманы алып, биз ошону 4 ай 5 айга бере алабыз. Узартылган мөөнөттө. Паспорт менен берип коесуңарбы? Паспорт менен, анан свидетель тиги айыл өкмөттөн справка керек. Ушундай жери бар деген. Болду. Анан аялын чакырып келип, кредиттин комитет өткөрөбүз, тиги күрөөңү алып кел, же бирөөнү алып кел кылбай эле ошол жерден чечип. Себеби эми
200 килограммдык же болбосо $200 дейинчи, $200 мындай узартылган мөөнөттө берилген инструмент, карыз, ал и так рискованный. Аны мындай ишенип эле бериш керек да. Бүгүнкү күндө кайтарымдуулугу деле ал боюнча жакшы, 99% кайтарып берет. Алдап кеткендер жокпу? 70 сомдо. Андайлар да бар, Биз эми акчаны колуна бербей атпайбызбы? Биз берсек жер семиктик чалат, алып барып чыгып сатса, эми 1 сом 2 сом акчага сатышы мүмкүн, бирок мал жерде байып кетпейт. Андайлар да болбой койбойт, андайлар да бар. Бирок жалпысынан биздин дыйкандар эми мээнеткечте, айылдагылар билесиз го, меймандос болот, колу ачык болот, барса акыркы нанын коет. Аракетчил. Аракетчил. Анан эми ошонун баарын көрүп туруп биз дыйкандарга встречага барбасак, бирок чоң немелерди бере албайбыз. Мисалы үчүн $2,000, $5,000, $10,000 товар бере албайбыз. Кандайдыр чектелүү чеги барбы? Мисалы 10 сомго чейин. Негизи 500,000 сомго деп койгонбуз, бирок анчага аз пока бере албай атабыз. Себеби дыйкандардын саны көп болуп атпайбы? Ошого жараша акырын берип атабыз. Анан эми сөзсүз түрдө бул жумуш дагы алдыга жылат. Бул боюнча калган жокпуз. Азыр жакшы инструменттерди, жакшы немелерин ойлоп чыгып атабыз. Алар да ишке кирсе, bundan да жеңил болуп калат. Ошол жер семирткичтерди Эрлис мырза алганда аны дагы жөн эле берип койбостон мындай колдоносуңар деп бүт окутуп берет турбайсыңарбы? Сөзсүз түрдө Байдыйкандын бүгүнкү күндө мисалы үчүн баягы кеңсеси, эми элестетте магазин деп айтайлычы. Ошол магазинден бүгүнкү күндө Байдыйкан магазини менен бүгүнкү күндө мына Фрунзе же болбосо Глобустун айырмачылыгын айтып берейин. Бул айырмачылыгы мындайда. Мисалы үчүн кардар Глобуска келсе, айтайлы, кефир алдык дейли. Кефир алганда өндүрүүчүнү көрөт, Гимкенин, билесиз го. Теги срок изготовлениясын карайт, мөөнөтүн, жарактуу мөөнөтүн, баасын көрөт дагы алып кете берет. Ага туура келсе. Ал эми Байдыйканга келгенде биздики ал бөлөкчө. Биз мисалы үчүн ошол эле урукка келген кезде деле, химияга келген кезде деле, биогага келген кезде деле, же болбосо минерал жер семиртик айтор агродромго келген кезде деле биздин сөзсүз түрдө ал жерде консультациябыз бар. Бул мисалы үчүн мындай жерде чачасыз, жамгырдын алдында чачпайсыз, же болбосо обедте чачсаңыз эффект болбойт. Азотту күндүзү берсеңиз кайра саргайып кетет, мунун кечинде бериш керек же таң атканда бериш керек. Баары айтылып берилет. Ошонусу менен биз күчтүүбүз. Бул биз үчүн мындай өзүнчө татаал жумуш, себеби ар бир кеңсеге биз ушул түшүндүрүп бере турган кишилерди, айтып кетпедимби, агрономдорду, дыйканга жеткире ала турган ошондой агрономдорду табышыбыз да маселе да. Ошолорду кантип таап атасыңар эми? Ошолорду биз бүгүнкү күндө дыйкандарга тиги консультация бекер да. Биз өзүбүздүн бюджет койгонбуз, фонд койгонбуз, ошол фонддон алардын айлыгын төлөп берип атабыз. Анан айырмачылыгыбыз бөлөк ишканалардан биз агрономдорго жай кышы айлыгын төлөйбүз. Иш жок, мисалы үчүн ноябрда иши жок кезде. Сезон жок дебейсиңер, сезон жок дебейбиз. Болгону гана биз ал агрономдорго өзүбүздүн KPI деп коебуз, немебиз бар. Ноябрдан баштап январга чейин ал киши жок дегенде бир 20-30 семинар өткөрүш керек. Барып, ошол эле айлыкталат. Эми бул деле мындай рационалдуу пайдалануу деп айтсак болот. Жайдын күнүндө агроном талаада, же болбосо дыйкан менен, кыштын күнүндө өзү үйрөнөт биринчиден. Сыртка жөнөтсөк сыртка жөнөтөбүз, Европа болобу, Россияга. Анан калган убактысы дыйкандарга үйрөтөт. Жалпысынан эми баягы эртеден кечке жумушу бар. Анан кээ бирки жерде агроном опту чоң, тажрыйбасы чоң, ал жерде анын айлыгы көбүрөөк, жаңы үйрөнгөндөр бар, алардын айлыктары азыраак. Эми ошол 41 түйүндө ар биринде 5 агрономду биз пландаштырып атабыз. Эсепте бир 200 агрономго жумуш болот деген ойдобуз күнү түнү. Аларды кайдан алабыз эми? Эми окутабыз да. Өзүңөр окутасыңарбы? Өзүбүз да окутабыз. Өзүбүздүн Байдыйкан мектебибиз бар. Чаканыраак, баягы чоң мектептерде эмес, университеттерде эмес. Ошол жерден чыккан, же болбосо кызыккан агрономдорду алып, даярдап, ар бирин өзүнүн тармагына даярдап, жөнөтүп. Агрардык академиядан алып келесиңерби ал? Негизи бүгүнкү күндө агрардык академияны иштебейбиз, бир келечекте ишибиз бар. Азыр эртеги күндө баягы оозу толтуруп, мактанып барып бизге агрономдор керек эле дегенде мен алысмын, андайды каалабайм. Жумушту коюп кеткенибизге баалуу болот, акырын барып адамдар чагып. Бүгүнкү күндө өзүбүзгө керектүү агрономдор бар. Баягы мурунку передачада келип кеткен Турузбек байкелер бар. Алар дагы кыйла теоретик болчу, азыр эми практика менен да аябай жакшы киришип, биз мисалы үчүн ар бир препаратты
дыйкандарга бергенде өзүбүз обязательно изучать этип. Биздин 40 гектар өзүбүздүн мындай демо полябыз бар. Ал жерде бар жогун текшерип туруп, анан кийин дыйкандарга сунушталат. Алып келип эле сатып койбостон иштейт, иштебейт. Ошонун эсебинен дагы биз мындай кепилдик бере алабыз. Баягы ар бир бай дыйканда агродрон деген кызматыбыз бар. Бүгүнкү күндө ушу 10 күн, 15 күндөн бери очередь. Ушундай жалпысын айтканда, себеби оору бар, азыр мына жамгыр көп болуп атат, заңдап кетет, башка оорулар бар. Ошолорго дыйкандар келип жетишпей, кээ бир үчүн мага чейин чалат, айтып койчу, тиң кыргызча кылып мындай Мен өткөрүп жүрсүн. очередке алдыра кылып койчу деген учурлар да бар. Анан эми ошолор келип, дыйкандар раз бизге келип аткандан кийин биз берип аткан препараттар иштеш керек. İştebese bizim kepildigimiz бар, дыйканга кайра акчаны кайтарып беребиз. Андай учурлар да болду. Былтыртан бери мына дыйкандарга убагында иштебей калган жерлерге биз кайра акчасын кайтарып берген учурлар болду. Эми дыйкандар деле алдабайт. Иштеп турса, эми бай дыйкан чалсаң телефонун көтөрүп турса, түндө 11-де жазсаң жооп берип атса, алар деле биздин мындай оорубузду билип, анан ушул колдоо иретинде биздин дыйкандар болгон. Баягы орусча айтканда повторный клиенттериңер барбы? Сөзсүз. Кайра келген клиенттерибизге, кардарларыбызга алардын өзүнүн скидкалары бар. Ал жерде баягы программа лояльностьбиз бар. Ал боюнча дыйкандар алып турат. Демек алар эффективдүүлүгүн көрүп, натыйжасын көрүп, кайта сире кайтып келет. Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө биз дыйкандарды дагы мындай өзүбүздүн иретибиз боюнча бөлөбүз. Мисалы үчүн лидер фермерлер бар. Алар менен иштешебиз. Ал лидер фермердин өзүнө жараша 15, 40, 50дөй аны карап ошого түздөнүп турган кичүү дыйкандар бар. Анан ошол фермерлер менен иштешип, алар өзүнүн жеринде көрсөтүп, биз аларга убакыттагы уругунда бекер беребиз, башкаларында бекер беребиз, алар иштетип көрүп, анан аларды бөлөк дыйкандар көрүп, анан түшүнүп кетет да. Негизи эми 12 жыл деген айыл чарба тармагы өз негизи оор. Бир жылда бир түшүм алган үчүн мындай бирдекени кыска убакытта киргизип кете албайсың. Аны биринчиден өзүң көрүшүң керек. Экинчиден биз канчалык дыйкандарга ыраазычылык билдиргенибиз менен биздин дыйкандар дагы мындай өзүнө жараша кыйтыр, ишенбейт. Келип өз көзү менен көрмөйүнчө карап, баягы бул болот экен, болбойт экен, бул жөн эле реклама экен, кайра жөн эле реклама кыла бербегилечи дегендер да бар. Ал деле туура. Бирок жалпысынан мындай дыйкандар консервативдүү болот. Ал дагы бир жагынан жакшы, ал дагы жөн жерден чыккан эмес. Көп жылдан бери күйүп калган дыйкандар да көп. Ошон үчүн көрүп, биринчи жыл бул болот экен, технологиясын сактасак мындай жакшы түшүм алат экенбиз деп көп эле дыйкандар ошондой. Бирок эми бүгүнкү күндө айтып кетчү жери дагы бар. Биз баягы агротехниканы сактабай, ал дагы бүгүнкү проблеманын бири да. Дыйкандар сактагысы келбейт эмес. Дыйкандар кылгысы эле келет, өзүнүн убагында бар жогу. Мисалы үчүн Турузбек байке мурунку передачада айткандай, топуракты даярдоо ал февралда, мартта эмес, ал күзүндө башталыш керек. Күзүндө канча алдык эсептеп чыгып туруп, фосфор ошончо алдыкпы, амофозду ошончо беришибиз керек. Ал өзү менен өзү толукталып калбайт. Аны толукталыш үчүн же кык ташташыбыз керек, же компост ташташыбыз керек, же биогумус обработка кылыш керек. То есть ал жерден алгандан кийин кайра беришибиз керек да. Жер семирткич деген жөн жерден чыккан эмес да, ал жерди кайра толуктайт. Жерди семиртип берет. Эгерде өсүмдүк семирткич болсо, анда өсүмдүк менен эле болуп калат элек дагы, кийинки жылы бербейт. Ошон үчүн топурак менен иштөө бул принциби ошол күзүндө жакшы сугарып, ошо колдон келсе былчылдатып 40 сантиметрге чейин сугарып коюш керек. Ылдый жагы сугарылыш керек. Күзүндө сууда кенен, жаздагыдай тартыш болбойт. Жер семирткичтерди бериш керек. Гумусту текшериш керек, гумусту бериш керек, биогумус дейбизби, компост дейбизби. Анан ошо менен кетиш керек. Дыйкандар ошону эле кылайын дейт, бирок бүгүнкү күндө чамасы жетпейт. Же техника жетишсиз, техника эски, же каражаты жетпейт, же колу жетпейт, же акылы жетпейт. Жалпысынан ошол иш жүрүшпөйт дагы. Түшүмдүүлүктүн, ошонун бар жок, упущениянын бар жогун компенсацияны жер семирткичтен чыгарып жиберет да. Ошол керектүү 1 гектар аша чабып жүрөт. Аша чабып жүрөт. 1 гектарга мисалы үчүн 300 килограмм же 150 килограмм болсо, ал 1 тоннага чейин берип салган учурлар бар. Ошонун эсебинен жер дагы деградация болот. Дыйкандын капчыгына да зыян, анын продукциясы биз да жей албайбыз. Сыртка да чыкканда Россиядан токтотуп калат аны. Жалпысынан ошол бир эле дыйканчылыкта ошолор жетишпегенин эсебинен
продукциянын качествосу да бузулуп атат да. Бирдекенин бүгүнкү күндө биз баягы жаш кезде жеген помидорлорду ал даам бүгүнкү күндө жок да. ооба. Ал даамды келтириш үчүн ошол агротехниканы сакташыбыз керек. Ал жерде чоң маселе, эгер уруксат берсеңиз бир ооз айтып коеюн ал боюнча да. Союз кезинде жалпысынан сельхозхимия, симхоздор бар эле, МТСтер бар эле ар бир жерде. Ал жерде чоң көп адамдар иштечү, наука бар болчу, илим бар жерде ушунун баары жообун бир мындай иреттүү болчу да. Анан жазгы талаа иштерине деп күздөн баштап даярдык болчу. Кампалар толчу, жер семирткичке ашып ташпай калчу, эсиңизде болсо. Тиги техникалардын майлары убагында келип, убагында плуг тиги запчасттары келип, баары зыңкыйып даяр болуп турчу. Андан бери союз бузулгандан бери бүгүнкү күндө андай жок. Карасаңыз жер тиги соляркасында дагы мындай бүгүнкү күндө бизнесмендер алып келип бербесе, өкмөт регулировка кыла албайт. Бул кылсын дегенден алысмын, бирок союздан айырмасы да. Жер семирткич боюнча дагы андай ойдогудай эмес. Бирок биз эми аракет кылып атабыз колдон келишинче. Урук боюнча айтор ошол баардык пункттардын баары жолу жетишпейт дагы. Ошонун эсебинен бүгүнкү биздин айыл чарбабыз союздун айыл чарбасынан артта да. Биз ошол тепкичтен ылдыйраак арттабыз. Эми, конечно, бүгүнкү күндө жаңы механизмдер колдонуп атат, ошол эле лизингдер, техниканы обеспечить акыркы жаңы инновациялык технологиялар келип атат. Жер семирткичти биз колдон келишинче обеспечить этебиз. Ошолордун баары жөө камсыздалганда айыл чарба ошол кайра мурунку деңгээлине келет дагы. Ошол биз сагынган, биздин оозубузда калган даам кайра келе баштайт. Бүгүнкү күндө эгер аны кылбаса, дыйкандын өзүнө койсок, жер семирткич менен эле неме кылып коюп атат дагы. Ошол түшүмдүн көлөмүн чыгарып коюп атат дагы, бирок даам жок. Баягы күчкө салуу эле баягы биз эко деп коюп атабыз, бирок чынында көпчүлүк учурда арбызды өзүбүз да жей албай атабыз. Ачыгын айтканда. Ачыгын айткандачы. Эрлис мырза, демек ушундай сиз айтып аткан деңгээлге жетиш үчүн дыйкандын өзүнүн чоң каалоосу болуш керек да. Дыйкан өзү каалаш керек, дыйкан өзү бир активдештирилиш керек да. Анан сиз айткандай каражат жок, анан бул жоктон дагы мен ойлоп атам, биринчи иретте мүмкүн маалымат жок, билим жок. Эгерде мындай бир бүт дыйканга кенен маалымат болсо, ал билсе, ошо жерден мен июль айында, август айында жакшы түшүм алам десем, анда мен октябрда, ноябрда бул жакты момундай бир катар иштер жасашым керек деген бир мүмкүн маалымат да жок. Жөнөкөй дыйкандар, жөнөкөй эле чарбакерлерди айтам да. Туура. Айылдагы. Туура. Сиз азыр аябай туура маселени көтөрдүңүз. Эми бул көпчүлүк жерде муну биз айтпайбыз. Бул маселени көп көтөрөбүз, бирок эми эфирден пайдаланып мен айтып коеюн. Бүгүнкү күндө айыл чарба тармагында иштеген дыйкандарды как субъект предпринимательства характеризовать этсек, мындай айтып берсек, көпчүлүк учурда булардын тиги билими жок. Айыл чарба тармагында илими жок. Союз кезинде деле ошондой болчу. Союз кезинде агрономдор бар эле, алар карап турчу. Үйрөтчү алар. Службалар жакшы иштечү. Азыр эми андай жок. Дыйкандардын көпчүлүгү мындай карап көрсөңүз банкка деле кызыксыз. Себеби кредит алса убагында төлөп бербейт. Банкирлер менен сүйлөшсөң, дыйканга бергенден көрө дордойдо иштеген коммерсантка берсең, по крайней мере убагында төлөп турат. Дыйкан чарбада дыйканды көпчүлүк учурда төлөй албай алат. Дыйканчылык менен алектенгендер айылдын тургуну болуп, айылда бөлөк иш жок, айла жоктон алектенгендер да бар. Үлүшү бар, иштетиш керек. Анан же болбосо ата-энесин карап калган адамдар, Бишкекте иштери жүрүшпөй, же болбосо мурунку мамлекеттик кызматкер. Тигин эптей албайт, буну эптей албайт, жери бар, үлүшү бар, иштеп атат. Россиядан иши болбой депортация болуп келген, же болбосо Россияда туугандары бар, бирок өзү бул жерде неменен алектенем, жерим бар, жерди иштетейин деп. Кыскасынан айтканда, мына жалпысынан айтканда, бүгүнкү күндө айыл чарбасы айласыздыктан да. Көпчүлүк учурда. Конечно, бул менен специализация кылган ишканалар да бар, фермерлер да бар, бирок эми жалпысынан деп айтып атам да. Анан эми ошондой дыйканга көмөктөшпөй, ошондой дыйканга жардам бербей, сиз айткан билим тармагынан, финансы тармагынан, техника тармагынан, камсыздоо тармагынан, ошол агрономдун жанына алып барып берип, агрономго айтып, бизде бай дыйканды ошондой. Мен агрономго барып туруп, мен дыйкандан талап кылбайм. Дыйкан мына тиги
жүгөрүдөн 10 тоннадан ылдый алса, сиз менден сөгүш угасыз. 10 тоннадан өйдө алса, сиз менден премия аласыз деп мен агрономдорго ар бирине ушинтип айтам. Күнү түнү дыйкандан бүгүн келдиби, сенден урук алдыбы, сизден урук алдыбы, 10 күн 15 күндөн кийин мен отчетун күтөм. Канча процент сложность, канча процент өсүп чыкты. Болду, андан кийин качан сугарыш керек. То есть дыйканды биз алып барышыбыз керек. Ошондо дыйкандын түшүндүрүлүгү жакшы болот. Демек бай дыйкан үрөнүн да берет. Үрөнүн дагы берет. Үрөнүн берет, жер семирткичин берет, мына тиги керек болсо техникасын заттарын берет, агродрондорубуз бар, лабораторияларыбыз бар. Андан тышкары мына азыр биз 2 комбайн жаңы алдык, John Deere'дин $300,000 $600,000 алдык. Биз ушул дыйкандарга сапаттуу кызмат көрсөтөлү деп. Мына бүгүн бирөөсү иштеп атат, эртең экинчиси жумушка кирген. Пока чүйдө иштеп атат. Бирок ушул МТСтерди баштап атабыз, дыйкандарга жакыныраак бололу. Бүгүнкү күндө кызмат көрсөтүп бербесек, дыйкан 2-3 гектарына комбайн алганга мындай маани деле жок да. Ошон үчүн биз көрсөтүп, дыйкан башынан аягына чейин. Урукту алдыңызбы, комбайн, сиз үчүн комбайн бар. Маселе жок. Биз башынан аягына чейин өзү көрсөтүп, урукту алдыңыз, мисалы үчүн 1 гектарга ылайыктуу 80 килограммбы же 150 килограмм урук алдыңыз. Биз болду көзүндө адрести көрсөтөбүз, кырманыңызды көрсөтөбүз, кырманыңызга төгүп беребиз. Силер анда илгерки совет доорундагы товарно-сервисный кооператив деген бир механизм менен иштеп аткан турбайсызбы? Жалпысынан айтканда биз бай дыйкан эмнекени ойлоп чыккан жокпуз. Болгону гана иреттеп коелу. Бай Союздун кезинде көп нерсе туура болчу. Бирок ал кезде баары баягы өкмөттүн административдик системасы болгон үчүн башкача механизм менен иштеген. Бүгүнкү күндө биз базар экономикасында жашагандыктан бунун бар жогу пайданын айласына келиш керек. Эмне деген сөз? Биз дагы, дыйкан дагы бизнесмен болгондуктан анын дагы максаты пайда алуу, биздин да максаты пайда алуу. Дыйканды биз пайдага чыгарып коюшубуз керек. Пайдага чыгаргандын эки эле жолу бар. Мындай эле жалпысынан мындай оңой эле. Биринчиси жакшы түшүм, бүгүнкү күндө биз кылып аткан. Экинчи тепкичте ушул жакшы түшүм, жакшы акчага сатуу. Ал жерде өкмөт менен биргеликте жакшы саясатты чыгарып, сырттан келип аткан нерселер колдон келсе анча-мынча тосуп, дыйкандарга өбөлгө түзүп берип, же болбосо экспорттук потенциал. Контрабанданы Туура. Контрабанданы бүгүнкү күндө мен мына көп учурда айтам да, эми азыр кол оңушуналар капа болбош керек. Бир чындык. Бүгүнкү күндө биздин дыйкан түшүм алгандан кийин бермет. Базарга чыкканда бөлөк, мисалы үчүн ошол эле Казакстан же болбосо өкмөт Өзбекстандын дыйкандар менен конкуренция кылбайт. Ошолордун өкмөтү менен конкуренция кылат. Эмне себептен? Азыр айтып берем. Жалпы анда түшүндүрмөсү жеңил. Бүгүнкү күндө Казакстанда дыйканчылык менен алектенем десең, өкмөт 50% төлөп берет. Биздин мисалы үчүн бир дарбуздун 1 килограммдын өздүк баасы 7 сом, 8 сомго чейин чыкса, Өзбекстан тиги Казакстандын дыйканы үчүн 4 сом дегенге баалуу. 4 сомдон алса, анын өздүк баасы ал Бишкекке келет да биздин дыйканды кысып салат да. 7 сом сатат. Биздин дыйканды кысып салат. Ошондуктан ушул механизмдер биз дыйкандарга поддержканы беришибиз керек. Бул деген сөз субсидия өзү жакшы эмес. Субсидия деген жакшы эмес деген адамды негизи бузуп коет. Мындай көп, долгосрочный деп айтканда, бул адамды бузуп коет. Дыйкандар көнүп алат ошого. Мына азыр мисалы үчүн Казакстан дыйканына 50% субсидия бербесе, ал жерде таштап да коюшу мүмкүн. Айдабай коет. Бизде иммунитет бар. Бизде 30 жылдык иммунитетибиз бар. Биз окат кылыш керек. Окат кылыш керек деп жүрүпчү. Анан эми ушунча аракет кылып аткандан кийин биз өзүбүз ушул дыйкандардын арасынан чыккандан кийин ушул ишке салып коюшубуз керек. Биз баарын көрүп тургандан кийин, мына мен мисалы үчүн дагы бир случайда айтып берейин. Бул жашоодогу мен 12 жылдык баягы тажрыйбам. Өзбекстанда биз июнда, майда жер семирткич биздин Ош Жалал-Абадка чыгарабыз. Баткенде Кызылкияда чоң кампабыз бар. Анан Өзбекстандан келатып, ушу Кыргызстанга чукулдап калганда, чек арага келсең, ушул эки катар турат фуралар. Бир жагы бат кетип аткан болот, бир жагы жай кетип атат. Анан жанына барып кызыгып эмне болуп атат десем, жай кирип атканы бул жер семирткич бизге керектүү препарат дыйкандарга. А бат кетип атканы булардын эрте бышкан помидорлор. Өзбекстандын саясаты жакшы жүрүп атат, мен алар жаман дебейм. Алар туура, өзүнүн продукциясын экспортко чыгарыш керек, түртүп берип атат. А бирок биздин саясатыбыз хромат этип калып атпайбы? Бизге жер семирткич керек, бизге помидор кереги жок. Биз помидорду өзүбүз өндүрүп атабыз. Ошол кезде анча-мынча ушундай баягы орусча айтканда искусственный барьерлерди создавать этип, биз дыйкандарга поддержка берип коюшубуз керек.
Фитосанитардык контрол менен мисалы ушундай. ооба эми мындай биринчи түшүм алган дыйкан прибылдин үстүндө болот да. Мисалы үчүн өзүңүздө эсиңизде болсо керек, мына сырттан келген кокоңгулар биринчи келгенде 250 сом болуп келет. Биздики бышкан кезде байкуштар 60 сом болуп калат. То есть пайданын баары жогун баягы орусча айтканда сливкисин баарын снимать этип кете алат да, биздикилер ошон бир ай туруп туралы, бир ай чыдап туралы өзүбүздүкүн жейбиз. Биздики өзүбүздүкү жакшы да, көрүп турабыз, көзүбүздө өсүп турат. Ушундай бир механизмдерди колдонушубуз керек. Анан бул жерде жалпы эле кардарлардын дагы патриоттук сезими да, кыргыздыкы. Ооба. Анда жешибиз керек. Анда алайлы. Башканы туруп туралы, бир ай чыдап туралы, кыргыздыкы бышат депчи. Анан ошол эле кезде баягы орусча айтканда палка двух концов, дыйкандар да көбүп кетпеш керек. Дыйкандар дагы ошону туурай билип, мындай бир үй бүлө болуп, мындай бир Кыргызстанда болгондон кийин бири-бирибизди колдоп, ошондой дагы чоң мындай мүмкүнчүлүктөр бар да. Эми бул Бүртке геосаясатты айтып койдум алпыстан, бирок ушул биздин көз караш. Анан мен келип айтам да, мындай болуп атат. Биздин саясатыбыз хромать этип атат. Жер семирткич бир күнүнө биз 1000 тонна алып келишибиз керек эле, 500 эле тонна берип атат, а помидорлор өтүп атат. Эми баягы таможняның деле өзүнүн мындай өткөрүү немеси бар да. Скорости бар да, пропускной скорости. А көбүн өткөрө албайт деп айтып, көп жерде туура кабыл алгандар бар. Таможняда туура айтасың, этип колдогондор да бар. Бул жака келип сүйлөгөндө туура айтасың, андай деп жардам берген өкмөттө иштегендерден дагы ушундай поддержкалар бар. Эми бирок бир күндө эмес, акырын. Эми азыр өзүбүз дагы үйрөнүп атпайбызбы? Чынын айтканда, мындай айтканда жеңил эле, бирок ишке салганда кыйын. Тем более айыл чарбасында. Элис мырза, экөөбүз аябай узак сөзгө кирип кеттик. Бизде телефон чалуу бар экен. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Биз угуп жатабыз. Азыркы специалистке бир суроо берет элем. Күздүк бутты кайракы жерге кайсы айда егиш керек? Дагы кайталап коесузбу кишибеликке? Ошо күздүк будайды кайракы жерге эккенде. Анан силердин консультацияңар бекерби же акылуу платныйбы? Ушул эки суроого жооп берип коюңуз, рахмат. Рахмат. Күздүктү кайракы жерге эккенде кантип егиш керекпи? Жакшы болбой калды. Жана силердин консультацияңар бекер эмеспи? Бизде ооба, рахмат. Убактап чарбачылык көрсөтүүсүн Марал эфирдин көрүп атканыңызга чоң рахмат билдирем. Туура, теги күздүк буудай егиш керек, кайракы жерге егиш керек. Ал жерде мына Байдыйкандын консультанттары бар, агрономдору бар. Сиз интернетке кирсеңиз эле, ошол Байдыйкан деп жазсаңыз эле баары чыгат. Биздин көрсөтүп аткан консультацияларыбыз бекер, 24 саат, 7 күн күнү түнү ошол жерден маалымат алып турсаңыздар болот. Чалыңыздар, мен өзүм контролдойм. Убагында жооп берилбей калса, мен ошол сөгүш жарыялап ушундай карап турам. Байдыйкан деп интернетке терсеңер эле көп материал чыгат. Ошол аркылуу сайтына кирип туруп алсаңар болот. Биздин убактыбыз аябай аз калыптыр. Биз Элис мырза экөөбүз ушундай талкууга кирип кетиптирбиз. Сиз бүгүн өзүнчө бир продукт алып келиптириңиз да. Ошол жөнүндө бир аз айтып берип койбойсузбу? Бизде 5 мүнөт убактыбыз калыптыр. Бул эмне деген продукт? Бул Кыргызстанда өзүбүздө өндүрүлгөн. Биз көп учурда айтып атабыз, жер семирткичти Кыргызстанда өндүрүшүбүз керек. Бирок ал чоң татаал жумуш, негизи химия тармагы. Химия тармагы бул мындай өтө кымбат, анан мындай бир күндө болбой турган оокат да. Анан биз өзүбүз химия деп айтканыбыз менен химияны каалабай атпайбызбы? Мен дагы чынында өзүмдүн 5 балам бар. Балдарымдын келечеги мен үчүн маанилүү. Бүгүнкү күндө химия менен жабы алып, анан өзүбүз кыйналып жүргөндөн көрө деп өзүбүздө биринчи ушул органикалык жер семирткичти биогумустун негизинде чыгарылган, Кыргызстанда жасалган, халал стандарты менен ушул Unimax деген 12 продукциянын ичинен бири. Кыргызстанда өзүбүздүн Байдыйканда чыгарылат. Биз өзүбүз кепилдик беребиз. Көп учурда сырттан ушундай жер семирткичтер келет, бирок тиги крышканын жабылып турбайбы өзү? Ичинде эмне экенин өзүбүз да билбей калабыз да. Бир партиясы жакшы келет, кийинки партиясы жаман келип калат. Ал эми биз өзүбүз көзөмөлүбүздө турат, карап,
анан өзүбүз өндүрөбүз. Бул биогумусту чыгарардан мурун технологиясын да билесиз. Биринчи компост, верми компост даярдалат. Андан кийин ошол калифорниялык чөл жылан салынат. Ал жерден жакшы сапатын текшерип, биогумусту алынып, биогумустун өзүнүн мындай чоң чаналары бар. Ал жерде аралаштырып, ошол ичиндеги бүт пайдалууну ушундай суюктукка өткөрүп, 1 гектарга 2,5-3 литрден бере тургандай, дыйканга жеңилирээк капчыгына дагы кыла тургандай кылып туруп формуласын алып келгенбиз. Жалбырак аркылуу да берсе болот, буну суу менен тамырга да берсе болот. Бул органикалык жер семирткич. Бирок бул бүгүнкү күндө ошол биз макроэлементтер деп ошол азот, фосфор, калий же болбосо селитра, карбамид, амофозду бүгүнкү күндө толук кандуу алмаштыра албайбыз. Бул микроэлемент болот дагы, ошол өсүмдүккө жетпей аткан микроэлементтерди берип, өсүмдүктүн ошол даам неменин өсүмдүктүн өсүшүнө, түшүмдүн даамына түз таасирин тийгизе турган препарат. Өзүбүздө чыгарылат. Өзүбүздү колдойлу деп атпайбыз. Биз дагы чынына бермек чарчадык. 12 жылдан бери миллиондогон дыйкандардын акчасын алабыз. Жалпак тил менен айтканда, сыртка которобуз, Түркменистанга, Өзбекстанга, Казакстанга, Россияга, азыр мына Италия, Испанияларга чейин берип которуп атабыз. Чарчадык. Доллардан дагы алып келесиң кымбат болот. Дыйкандан баягы ошол өзүбүздө биринчи тепкич, өзүбүздүн агрономдор, өзүбүздүн окумуштуулар чыгарып, ушул препаратты берип атабыз. Бүгүнкү күндө аябай жакшы. Мен уялбастан. Жыйынтыктары бар да? Жыйынтыктары жакшы. Дыйкандарга уялбастан мен сунуштай алам. Кепилдигин да беребиз. Иштебесе канча сомдон 1 литри? 1 литри бүгүнкү күндө розницада 150 сом, оптовый 120 сом. Арзанып турбайбы? Анткени жанагы өзүздүкү да бул доллардан зависит этпейт. Келип атпайбы? Корейский, анан китайский, анан европейский литрлери 300, 400, 500 сом, 600 сом дегендер келип атпайбы? 1 литри 10 доллар дегендер бар, 800 сом дегендер бар. Биз эми өзү дыйкандарга биз бунун текшерип, анан дыйкандар көбүрөөк алып, результатын бериш керек да. Ошондой препарат кылып чыгарганбыз. Биз бүгүн Эрлис мырза экөөбүз Кыргызстандын айыл чарба продукциясын экологиялык жол менен өндүрүү мүмкүнбү деген теманы алып алып, бирок ушундай терең сөзгө кирип кеттик. Мүмкүн аягына чейин ача албай калдык. Бирок биз Эрлис мырза менен дагы биздин эфирге келсеңиз, сиз менен дагы бир маек түзөт элек ушул тууралуу. Рахмат. Негизинен Кыргызстанда таза, ден соолукка пайдалуу, жерге зыяны жок болгон продукцияны өндүрүү мүмкүн экен. Ошол эле учурда жердин ден соолугун дагы улам өзүнүн калыбына келтирип, аны баягы зордуктабай, жерди ошондой мамиле кылсак болот экен. Аны бирок кылыш үчүн билим керек экен. Билимди алып туруп, анан ошол биздин жерге туура келген агротехникаларды колдонуш керек экен. Анан семирткичтерди, туура үрөндөрдү, демек бул орусча айтканда целый комплекс деп коет го. Бул өзү абдан комплекстүү иш экен. Ушул комплекс менен иштеп жаткан бай дыйкан, айыл чарба дыйкандарды колдоо долбоорунун жетекчиси, негиздөөчүсү Эрлис мырза биздин бүгүнкү студиябызга келип берди. Урматтуу угармандар, көрөрмандар, биз дагы да бир жолу же бир катар жолу жолугабыз. Бай дыйкандын маалыматтар биз үчүн өтө керектүү. Жетишпей калдык. Албетте ушундай өтө чоң массивдүү нерселерди бир берүүдө бере албайбыз, бирок урматтуу көрөрмандар, угармандар, биз силерге убада беребиз. Бай дыйкан менен дагы бир нече жолу жолугуп, ар бир тармагы боюнча ачып берсек деп ойлоп атабыз да. Үрөнчүлүк боюнча, жанагы МТС боюнча, жер семирткичтер боюнча. Анткени бүгүнкү күнү жер семирткич дегенде дагы ар кандай ар түрдүү жер семирткич келет. Бизде 2 мүнөттөн эфирди бүтүрүш керек. Эрлис мырза, сиздин бир акыркы бүгүнкү студиядагы бүгүнкү чыгарылышта акыркы бир каалоо тилегиңиз дыйкандарга. Рахмат, Бермет. Негизи Марал ФМ ушул чарбачылык программасына өз ыраазычылыгымды билдирем. Дыйкандар менен биз тыгыз иштеп ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип атканга. Жалпысынан айыл чарба боюнча биздин тажрыйбабыз чоң, дыйкандарга жардам берели деп аракеттенип келип аткандан кийин стратегиялык биздин өзүбүздүн перспектива тенденцияларды дайым буюрса дагы кийинки программаларда баарын дыйкандарга жеткиликтүү кылып дагы айтып бергенге аракетимди кылам. Сизге чоң рахмат. Ал эми урматтуу дыйкандар, баарыңыздардын кырманыңыздарга береке, сиздин мээнетиңиздер зор. Биз бай дыйкан деп атыбызды жөн жерден айткан жокпуз. Баарыңар бай болушуңарды каалайм.
себеби бай болсоңуздар ден соолугуңуздар чың болот, чоң капчыгыңар толуу болот, кийимиңер бүтүн болот, сапаттуу жашайсыздар. Ошону биз терең каалайбыз. Чоң рахмат Элис мырза. Дыйкан бай болсо мамлекет бай болот демек. Анда эмесе урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн Кыргызстандын айыл чарба продукциясын экологиялык жол менен өндүрүү мүмкүнбү деген суроого Элис Акунбеков мырза менен Бай Дыйкан айыл чарба колдоо долбоорунун жетекчиси менен сүйлөштүк. Буюрса эмки чыгарылыштарда дагы Бай Дыйканды чакырып, силерге дагы жакшы кеп кеңештерди берели деп ойлонуп отурабыз. Анда эмесе айдап жаткан жериңер түшүмдүү болсун, сууңар жетиштүү болсун, жериңер семиз болсун, эмки чарбачылдын көрүүсүн берилишинде жолукканга чейин жакшы турууга. Кылымга добушу жарашып, кыргызга болор жаназа.